Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Коронавирустун вакцинасы качан чыгары белгилүү болду. Кундуз Жолдубаева, КСДПчи. Мени саткан дегендердин бетин ачам, абийирин төгөм. Атамбаевдин балдарынын саясий көрүнгөсү жок экен. КСДПны бир муштумга бириктирүүнүн ордуна чачыратып жатышат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалга байланыштуу орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулган жок. Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажи Токтомушев мусулмандарды орозо айт күнү үйдөн чыкпай үй бүлө менен майрамдоого чакырды. Муфтий бул тууралуу 24 майда орозо айт күнү кыргызстандыктарга жолдогон кайрылуусунда билдирген. Бул жылы Рамазан айында дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстандын аймагында COVID-19 инфекциясы жайылып, баарыбызды бушайманга салды. Бул оорунун алдын алып, илдеттин мындан ары жайылып кетпөөсүнө жол бербөө максатында жана элибиздин саламаттыгы, коопсуздугу үчүн мечиттерибиз жабылууга аргасыз болду. Жума намазы, орозо айт намаздары окулбай калды. Мындай кадамга биз гана эмес, дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү барышты. Айт күнү да бардык эрежелерди так сактап, үймө үй кыдырып кетпей, үй бүлөбүз менен чогуу майрамдап, башка мусулман бир туугандарга үлгү болчу сапаттарыбызды көрсөтөлү. Максатбек Ажи Токтомушев коронавирус пандемиясынан улам мечиттер жабылса да карантиндин эрежелерин, талаптарын, санитардык нормаларын так сактап, сабырдуулук менен 30 күндүк орозо кармаган мусулмандарга ыраазычылык билдирип, бул илдетти чогуу жеңип чыгууга аз убакыт калды деп билдирген. 24 май Кыргызстанда орозо айт майрамы. Жыл сайын бул күнү айт намазы аянттарда мечиттерде окулуп келген. Булак kыргызtoday.kg. 24 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы ок атышуудан Тажикстандын чек арачысы жарат алды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Түшкенде Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Ворух айылы чектешкен Сунган Баба деген жайлоодо чыр чыгып ок атышуу болгон. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлагандай, Тажикстандын Ворух анклавындагы жашоочулар Кыргызстандын аймагында мал жандык жайууга аракет кылган. Кыргыз аскерлери ага жол берген эмес. Тажик тараптан белгисиз адамдар чек арачыларды көздөй ок аткан. Анын артынан эки өлкөнүн жоокерлери атышкан. Кыргыз тараптан эч ким жабыркаган эмес. Саат 12:20 чатак чыккан аймакта Кыргыз жана Тажик чек ара өкүлдөрү жолугушту. Эки тарап окуяны териштире баштады. Куралдуу чыр-чатактар Кыргыз-Тажик чек арасында мал менен болуп турат. 8 майда да жаңжал чыгып, Кыргызстандын 3 жоокери жарат алган. Алардын бири оор абалда Бишкекте дарыланууда. Тажик тарап бул окуядан 2 жаранын жарат алганын билдирген. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы 970 чакырым. Мунун ичинен 519 чакырымы такталган. Калганы талашуу бойдон турат. Талаштуу тилкелер Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунун Тажикстан менен чектешкен аймактарында. Бул жерлерде жайыт, жер сугат суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр-чатак көп катталат. 24 майда Россиянын Оренбург шаарынан борбор калабыз Бишкекке 417 мекендешибиз кайтып келди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 9 автобустан турган колонна Казакстан территориясы аркылуу транзиттик коридор менен 2 күнүн ичинде 24 майда Кыргызстанга келди. Келген жарандардын бардыгы бекитилген тартипте тиешелүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жаткырылат. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргыз өкмөтү Оренбург облусунан 413 кыргыз жаранын алып келүү үчүн 9 автобус жибергени кабарланган. Бардык жүргүнчүлөр Казакстан тараптын талаптарына ылайык медициналык текшерүүдөн өтүшкөн болчу. Булак kыргызtoday.kg. 24 майда Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында 70 жашында жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев коронавирус инфекциясынан кайтыш болгону маалымдалган. Анын дүйнө салганына байланыштуу азыркы тапта саясатчынын замандаштары, саналаштары эскерип жатышат. Легендардуу парламентте Мукар Чолпонбаевдин тушунда жогорку кеңештин басма сөз кызматын жетектеп иштеген жазуучу Качканбай Усмоналиевдин кызы Ырыс Усмоналиева маркумду эскерип, төмөнкүдөй айтып берди. Айтымында Чолпонбаев эгемендүү мамлекеттин баш мыйзамы иштелип чыгып жатканда ага эң алгачкылардан болуп салым кошкон. Мен ал учурда саясий комментатор болуп радиодо иштеп жүрчүмүн. Ошондо Мукар Шалтакович эгемендүү мамлекеттин жаңы баш мыйзам иштелип чыгып жатканда эң алгачкылардан болуп аны жазууга салым кошкон. Кийин ал мени көрүп парламентке келип басма сөз катчы болуп иштеп бер, парламентти бутуна тургуза ал деп сунуштап калды. Анан эле радиодон кетип парламентте иштеп калдым. Алгачкы мени парламентке жумушка алган киши дагы Мукар Шалтакович болчу. Чынында ал аябай билимдүү юрист элем. Ал учурда парламентте эң күчтүү деген 35 депутат иштеп, мыйзам чыгаруучу палатада дагы абдан күчтүү болду. Анда Өмүрбек Субаналиев, Данияр Үсөнов, Октябрь Мусулманкулов, Ишембай Кадырбеков жана башка өз кесибиндеги чыныгы адистер иштечү. Чынында ал учурдагы палата өтө күчтүү болчу. Эң биринчи эгемендүү республиканын мыйзамдарын алар талаш тартыш, келишпес пикирлер, укмуш, кызыктуу талкуулар менен иштеп чыккан. Ал жылдар 1995 жылдар болчу. Бирок Мукар Шалтакович аягына чейин иштей албай
кылды. Чынында ал күндөрдү муунун бошоп аябай башкача эстеп жатам. Ыйманы саламат болсун, ичим аябай ачышып жатат деп эскерди Усмоналиева. Ал эми журналист Канышай Мамыркулова Мукараваны алып кеткен ажалды жек көрөм деп буларга токтолду. Мукар Шалтакович менен жедеш катары укук тармагында эң алдыңкы сапта турган юрист катары, жогорку кеңештеги парламентибизди түптөгөн адамдардын сап башында турган замандаш катары жакшы таанып сыйлачумун. Албетте бул күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Бул киши мындай ооруга, мындай окуяга туш боло турган адам эмес элем. Албетте бул дүйнө жүзүн каптаган оору экен, айла арга жок. Жакындарына, туугандарына, жубайына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөм. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Улуу күндө узаган экенсиз. Кабыргабыз кайышып турат. Карайлаган оору карайлатып кеткен экенсиң. Жек көрөм сени деп эскертет Мамыркулова. Мукар Чолпунбаев 1950-жылы 29 мартта Ысык Көл облусуна караштуу Үрүктүү айылында туулган. Белгилей кетсек, Мукар Чолпунбаев ооруканага 5-майда жаткырылып, ден соолугу начарлангандыктан кайра жандандыруу бөлүмүнө которулган. Кийинчерээк бейтапты дарылоо оор өтүп жатканы тууралуу айтылган. Көп өтпөй Мукар Чолпунбаевдин жубайы да коронавирус жуктуруп алганы маалым болуп, анын Бишкек шаарындагы номер 3 үй-бүлөлүк медициналык борборунда иштегени айтылган. Ал эми кечээ 23-майда Мукар Чолпунбаев коронавирустан айыкканын анын кызы Нурила Чолпунбаева социалдык баракчасына жазып чыккан. Атамда эми коронавирус жок. Биз илдеттин кесепеттери менен күрөшүп жатабыз. Абалы орто дем алдыруучу аппарат аркылуу дем алууда. Тамактанып калды. Жакшы болуп баратат. Эми убакыт гана керек деген ал атасы тууралуу билдирүүсүндө. Super.kg порталынын эмгекчи аматы Мукар Чолпунбаевдин көз жумганына байланыштуу үй-бүлөсүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. КСДПнын ичиндеги өз ара бөлүнүп жарылуу андан ары уланып жатат. Эми КСДП 3 партияга бөлүндү. Бул ыдыроо Атамбаевдин балдардын күнөөлөгөн посту. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов бүгүн 24-майда Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жарыялады. Бул көрүнүш Алмазбек Атамбаевдин балдарынын саясий көрөнгөсү жок экенин далилдейт. Алар ушундай оор кырдаалда КСДП мүчөлөрүн бир муштумга бириктирүүгө басып жасап, идеялаш саясатчыларды бир партияга чакырышы керек эле. Бирок Атамбаевдин балдары өздөрүнчө кайрылуу жасап, ар кандай иш-чараларды өткөрүп жатат. Саясий кеңештин мүчөлөрүнө бул көрүнүш бүдөмдүк ойлорду жаратып, ыңгайсыз абалда турабыз, деп жазды Адил Турдукулов. Булак Кыргызтудей.kg. 2015-жылы Атамбаев президент, Темирсариев премьер-министр болуп турганда $5 миллиард алтыны бар жер үй Алтын Кенин Бабанов ээрчитип келген россиялык чечен бизнесмендерине $100 миллион акчага Кыргызстанга алтындан 1% үлүш калтырбай саттык деп тынчтышкан аферанын беттерине элдик комиссия ача баштады. Алтын мафиясы, жер үй $580 миллион аферасы. Жер үй элдик комиссиясынан алган документтерине таянып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015-жылдын 16 февралында 41 буйругу менен бекитилген конкурстун шартынын 15 пунктунда көрсөтүлгөн талапты Альянс Алтын ЖЧК бурмалап коомчулукка туура эмес жеткирип жатат. Конкурстун шартында мурунку лицензиат менен соттук иштерде Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргоо соттун чечими болсо деп көрсөтүлгөн. Ал эми мурунку лицензиат болсо жер үй Алтын жак болгон. Анын 60% Висор инвестициялык тобуна, ал эми 40% Кыргыз Алтын ААКына тандык болгон. Кыргызстан ААК өзүнүн 40% таламын талашканы талашпаганы белгисиз. Кыргыз өкмөтү жер үй Алтын жак лицензиясынын туура жокко чыгарган деген чечими бар. Эгерде лицензия туура жокко чыкса, биз эмне үчүн $580 миллион Висор инвестициялык тобуна төлөп беришибиз керек. Курулган ишкананын баасы $300 миллион ашып жатса, курулбаган ишканага эмне үчүн $580 миллион төлөп беришибиз керек. Висор инвестициялык тобунун жер үйгө кеткен чыгымына аудит жүргүзүлгөн эмес. Афера ушундай схема аркылуу жүргөн. Эми каттарга жоопко келели. Конкурстун шарты боюнча соттун чечими болуш керек эле. Бизге келген соттук өкүлчүлүк борбордун катына таянсак, соттун чечими жок. Анан эмне үчүн Альянс Алтын Визорго $580 миллион төлөп бериш керек. 2016-жылдын 4-июлунда жер үй боюнча коомдук угуунун протоколунан Альянс Алтын ЖЧКнын директорунун милдетин аткаруучу Рахматов СН айтып жатат. Визор компаниясынын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө $580 миллион койгондоо арызын жөнгө салууну өзүнө алган деп. Конкурстун шартында жөнгө салуунун ордуна Визорду эл аралык соттор Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргоп утуш керек болчу. Анткени Визор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жогорку соттон утулуп калган. Анан кайдагы $580 миллион. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы укуктук баа бериш керек. Мамлекеттик жана өкмөттүк комиссиялар түзүлүп, ушул жагдайлар терең изилдениш керек. Элдин байлыгы элге. Айбек Бусурманкулов, жер үй Алтын Кени боюнча элдик комиссиясынын төрагасы.
КСДП Атамбаев менен деп калышкан бир ууч Атамбаевчилер дагы өз ара тытышып, кырды бычак болушууда. Бүгүн саясий кеңештин мүчөсү Кундуз Жолдубаева социалдык тармактардагы баракчаларынын биринде төмөнкүдөй мазмундагы пост жазды. Бети жоктулуктун дагы чеги болуш керек. Калптын казаны кайнабайт. Жакында баары ачыкка чыгат. Унчукпай кой деген сайын башка чыгып алышты. Ачуу чындык бардыгына чекит коет. Факты менен тастыкталган чындык. Айрым кишилерди көрүп мен уялып кетип жатам. Кичине ар намыс деген болуш керек да. Абакта жаткандар дагы үн катат. Жакында бардыгын ачык айтып, кимдин ким экенин коомчулукка ачык айтышат. Эл көзүнө кылган жоруктарга чекит коюш керек. Мен сүйлөсөм айбериңер төгүлөт. Дагы мени саткан дегендердин бетин ачам, дейт Жолдубаева. Бул постко калтырылган активдүү Атамбаевчилердин пикирлери өзүнүн карама-каршылыктуу көз караштары менен партиянын ичиндеги жиктенүүнүн деңгээлин көрсөтөт. Мирбек Атикеев: Самбек Абдрахманов партияны бөлүп жарды деп жаман көрдүк эле. Эми минтип балдары бөлүп жатат. Өкүнүчтүү. Алмазбек Шаршеновичтин пикири кандай, билгим келет. Рита Бурбукеева: Адил Турдукуловго эми Америкада жүргөн Айтикеев кошулду го. Ушуларга ким ишенет? Эра Каныбекович: Адилди жоготкулачы, провокатор. Эсиңиздерге сала кетсек, 22 майда КСДПчи депутат Ирина Карамушкина абактагы Алмаз Атамбаевдин балдары Сейит жана Кадыр, ошондой эле Темирлан Султанбеков менен бирдикте Кыргызстан социал-демократтары аттуу жаңы партия түзүшкөнүн жана ал партияга саткандар Адил Турдукулов, Асель Кудуранова, Кундуз Жолдубаевалар киргизилбей турганын жарыялаган. Була kыргызtoday.kg. Коронавирус инфекциясынын вакцинасын өндүрүү иштери жайдын аягында башталышы мүмкүн. Бул мөөнөттү НФ Гамалея атындагы Улуттук эпидемиология жана микробиология изилдөө борборунун жетекчиси Александр Гринсбург айткандыгы тууралуу РИА Новости жарыялады. Ал вакцинаны тез арада көп кишиге сайыла тургандыгын күтүүнүн кажети жок деп белгиледи. Анын айтымында өндүрүштү эртелетүү боюнча бардык күчтөр жумшалып жатат. Гинзбург вакцина колдонууга киришүүгө чейинки изилдөөлөрдө оң көрсөткүч көргөзгөндүгүн дагы айтып өттү. Гинзбург 15 июндан тарта вакцинаны адамдарга сыноо үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат күтүлүп жатат деди. Орусияда акыркы суткада жаңы 9434 адам коронавирус жуктуруп алгандыгы аныкталган. Оперативдүү штабтын көрсөткүчтөрүнө караганда, жаңы жугузуп алгандар өлкөнүн 84 региондорунда катталган. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Ороз айт майрам менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин аппаратынан маалымдашты. Мамлекет башчы жалпы мусулмандарга бир ай бою орозо кармаганын айтып, жалпы журтубузга жакшылык каалады. Ыйык орозо айыбызда тилибизди тазаладык, жан дүйнөбүздү жаңырттык. Элибизге бекем ыйман, адал эмгек менен жашоону, улуттар арасындагы сый урматты, биримдикти тиледик. Коом ичинде мээримдүүлүк жана сабырдуулук, достук жана бир туугандык сезимдер чыңдалды. Кайрымдуулук иштери жасалды. Жараткан Кудайым өзү кармаган орозобузду кабыл кылсын деп тилек кылды өлкө башчы. Президент быйылкы орозо күндөрүнүн азыркы мезгилдеги дүйнөлүк апаттан коронавирус илдетинен сактануу шарттарында өткөргөндүгү баса белгиленди. Элибиздин ден соолугун, өмүрүн сактоо үчүн илдеттин жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында зарыл болгон медициналык талаптарды аткарып, катуу тартипти кармадык. Кырдаалды туура түшүрүп, эрежелерге чыдап, сактап келген мекендештерим, сиздерге ыраазычылык билдирем. Биримдик менен жеткен натыйжабызды текке кетирбей, оорунун мындан ары тарашына бөгөт коюу негизги максатыбыз. Ал эми жергиликтүү бийлик, өкмөт илдеттин таркап кетишин алдын алууга багытталган иш-аракеттерин мындан ары да уланат. Орозо күндөрү ниет кылган ару тилектерибиз кабыл болсун, деп жазылат өлкө башчынын куттуктоосунда. Орусиянын бийлиги Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун ушул тапта кайда жана абалы кандай экен тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин массалык маалымат каражаттары Кадыров коронавирус жуктуруп алып, ооруканага түшкөнүн кабарлашкан. Кадыровго COVID-19 жукканы расмий бышыкталса, Орусияда жаңы вируска чалдыккан жогорку кызматтагы жооптуу адамдардын катарын толуктайт. Буга чейин премьер-министр Михаил Мишустин жана Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков оору жуккан. Интерфакс жана РИА Новости агенттиктери медициналык мекемелердеги өз булактарына таянып, 43 жаштагы Кадыров Москвадагы клиникалардын биринде доктурлардын көзөмөлүндө жатканын кабарлашкан. База деп аталган телеграм-канал Кадыровдон коронавирустун белгилери байкалган соң 21 майда атайын учак менен Москвадагы эң мыкты клиникалардын бирине жеткирилгенин жазган. Расмий маалыматка караганда, Чеченстанда 1000ден ашуун киши коронавируска кабылып, 11 бейтап көз жумду. Буга чейин чечен лидери коргонуучу каражаттар жетишпей жаткандыгын арызданган доктурларга ачууланып, аларды кызматтан айдап ийүүнү жетекчилеринен талап кылган.